Дүйнө боюнча ар бир 100 баланын 30-у кашка жиликтин башынын жакшы өнүкпөй калуусу, мындайча айтканда дисплазия менен төрөлөт. Мындай көрсөткүч Кыргызстанга да тиешелүү. Асель Булатова эне жана баланы коргоо улуттук борборуна дисплазия оорусунан баласын дарылатып жаткан кез. Бүгүн алар дарылоо курсун ийгиликтүү аяктап жатышат. Бул деген менин 4-чү балам. Бизге деген дисплазия деп диагнозду 4 айыбызда койду. Биз жөн эле ортопедке мындай эле осмотрга эле барып, анан ошол жерден билип калдык. Азыр мына буюрса балам деген 1 жаш 4 ай болду. Ушу менен мына 3-чү курс алып атабыз. 3-чү курста буюрса жакшы болуп, кемирчектер өсүп, уже полный выздоровление деди. Дисплазия кандай оору? Аны кандай айыктыруу зарыл? Бул тууралуу адистерден сурап билип көрөлү. Дисплазия деген өзү бул медицина жактан мындай которгондо, бул недоразвитие, то есть жакшы сөөк жетилбей калганы деген да. Өсөт, бирок жай өсөт. Өзүнүн убагына жетпейт. Мисалы үчүн бала 5-6 айлык болсо, томуктары бир 2-3 айлык татыктуу болот да. Ошол үчүн бул недоразвитие. Бул эч кандай патология эмес, аябай коркунучтуу деле эмес. Просто өзүнүн алдын ала дарылаш керек ошону. Анан дисплазиянын 3 степени болот, өзү 1-чи степень, 2-чи степень, 3-чү степень. Көбүнүкү бир 80%, 90% келгендер бул 1-чи степень. То есть жаңы эле башталып аткан кези. Эгерде ошону алдын ала дарылабай эметсек, 2-чи степеньге өтүп кетет. Ал уже бала басып баштаганда сөөк жакшы өспөйт, баса эрте тургузуп баштаганда сөөк мындай кемтирип калат да. Андан кийин аны да алдын ала дарылабасак, кийин 3-чү степеньге өтөт. Бул бизде айтканда бул жамбашы чыгып кетти деген да. Ал уже инвалидность болуп эсептелет. Аны дарылаган өтө кыйын, өтө убакыт көп алат. Ыкмалары көп. Консервативно деле дарыласа болот, операциясы жок, операция менен дарыласа болот аны. Но результат өтө деле мындай прям 100% болуп кетпейт андай. Медициналык кайра калыбына келтирүү бөлүмүнүн бөлүм башчысы Назгүл Жумашеванын айтымында, азыркы учурда дисплазия менен төрөлгөн балдар арбын болуп жатат. Андыктан башкы белгилери байкалганда сөзсүз түрдө адистерге кайрылуусун өтүнөт. Анткени мындай туубаса дартты ымыркай кезден дарылатып айыктыруу зарыл. Травматолог или ортопед врач деп коет, ошол менен чогуу иштешебиз. Анан кийин биз тараптан бул учурда жасалуучу нерсе, это основной 3 процедура жасалат. 3 эле эмес, получается 4-5 процедура болуп калат да, поэтапно кетет да. Бул болсо баягы көп учурда ошо жанагы сан сөөктүн башындагы жамбашка кирчү томуктун пайда болушу. Ошол сөөктү образовать этиш үчүн баягы кальций электрофорез беребиз. Кальций бул сөөктүн баягы кирпичиги болуп эсептелинет. Ошон үчүн кальций электрофорез. Кальцийди баягы укол менен эмес, оозу менен да ичишет, бирок укол менен эмес, баягы приятный ток аркылуу берилет. Ошол жерде депо образоваться этилет и сөөктүн өсүшүнө жардам берет. Андан кийин тепловая процедура, жылуулук процедурада это парафинозакерит деп коет. Ал болсо ошол областка коюлат. Анын коюлган себеби ошол жерге кандын келүүсүн күчөтүү. Кан тамырлар кеңейип, кандын келүүсү күчөсө, ал жерде демек баягы азык заттар ошол жерге келгенине жакшы болот да. Витаминдер, микроэлементтер ошонун баардыгы топтолушу үчүн. И кожандагы, теринин дагы баягы теринин поралары ачылып, кальцийдин сиңиши дагы жакшы болуп эсептелинет. Бул биринчиден. Экинчиден, жанагы булчуң эттерди ал жердеги алардын тамактануусу жакшырат. Булчуң эттердин иштегенин жакшыртуу үчүн. Мисалы үчүн кээ бир балдардыкы ошо там дисплазия өзү эле жалгыз болбойт, көп учурда неврологический симптоматика менен чогуу болуп калат. Кээ бир балдардыкы булчуң эттери тырышып турат, а кээ бирөөнүкү наоборот жумшак болуп калат. Ошол экинин дагы жакшыртыш үчүн массаждын алдында бул как бы подготовительный нерсе катары да болуп эсептелинет да. Анан кийин үчүнчүсү болсо общий массаж, укалоо. Сүйүүнү көбүнчө направлениени жамбаш сүйүүнү беребиз. Анткени томук сүйөгү батыраак өсүш керек да. Андан кийин жамбаш сүйөгүн көбүрөөк ушалатабыз. Анткени бул жамбаш сүйөгү эртерээк биригиш керек да. Ошол негизи массаж 10 күн алат. Бир курс лечениясы 10 күн өтөт.
10 күн болгондон кийин кайра 1,5 ай эс алып туруп, кайра экинчи курс кайталат. Дисплазия 3-4 курс лечение менен айыгып кетет балдар. Дисплазияны айта кете турган болсок, дагы балдарга ходонокко салганга болбойт. Эгерде дисплазия диагноз определение болгондо ходонокко салганга болбойт, бешикке таңганга болбойт. Дисплазиянын башкы белгилери бала бутунун учу менен турат. Бир буту экинчисинен кыска болот. Бир санында экинчи санына караганда тери бүктөмү ашыкча. Баланы көмкөрөсүнөн жаткырганда жамбашындагы бир бөлүгүндөгү тери бүктөмдөрү экинчи бөлүгүндөгү бүктөмдөргө дал келбейт. Мындайча айтканда асимметрия болуп турат. Ата-эне ортопедтердин кеңештерин аткарып баланы толук дарыланса, анда кашка жиликтин жетилбей калган башы толук жетилет жана өз ордуна бекем орнойт. Мындан сырткары ар бир ата-эне үйдө памперсти алмаштырган сайын буттарын эки жакка керип, адистер көрсөткөн көнүгүүлөрдү жасап туруу кашка жиликтин башы калыбына келип өсүүсү тездейт. Кийин кармай алабы, кармай албайбы, өйдө көтөрө алабы, көтөрө албайбы деп текшерип көрөбүз. Менен канал монтаж